Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты жана ишке кирүү алдында турат. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш? Чогуу назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту. Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусунда эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту камтып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, ошмунун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог, аудитор, карьера борбору, аскер комиссариаты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана 1С менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ошмуда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту, ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ошмунун архивинен алат. Студенттин ары бери чуркатпастан, кээде студенттин ата-энеси келип калат, аларды чуркатып, бюрократиялык баягы жумуштарды көбөйтпөстөн бир эле жерден ошол бир терезеден алып кете тургандай мүмкүнчүлүктү жаратып атабыз. Мынакей китеп сактоо бөлүмү бар. Китепке 4 жыл окуган болсо, магистратурада 2 жыл окуган болсо, андан кийин 6 жыл убагында Ош мамлекеттик университетинин библиотекаларына барып, факультеттин библиотекаларына китептерди алышы мүмкүн. Ошол китептерди алган, анын карызы бары жок экендиги жөнүндөгү маалыматты дагы биз өзүбүздүн автоматташтырылган системага киргизип атабыз. Бизден көз каранды болбогон бир эле структура калат, ал аскер комиссариаты, аны биз азырынча мындай жокко чыгара албайбыз да. Андан сырткары келишимдик акынын төлөнүүсү боюнча бизде маркетолог, аудитор деген кызматтар бар. Алардын кызматтары дагы автоматташтырылган болгондуктан бир эле учурда бир эле адам ошонун баарын бир терезеден көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Демек бир эле адам аны 10 жерге чуркатпастан маалыматтардын топтомун көрө турган программалык камсыздоо иштелип чыкты өзүнүн балдарыбыз тарабынан. Ошону бир жерден алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурушат да. Айталы студент келип бир биз ойлогондой болсо, буюрса бир 10-15 мүнөттүн ичинде ал толук айланма баракчаны алып, бүтүрүп, анан дипломун ала берсе болот. Бул жеңилдиктер окуу жайды бүтүп, мамлекеттик ишканаларда иштеп жаткандарга алда канча пайдалуу. Анткени мамлекеттик ишканалар ар күнү диплом алып келүү үчүн уруксат бере беришпейт. Бул сыяктуу университеттеги тейлөө кызматтарын жеңилдетүү үчүн жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жемишин берет деген ишеничтебиз. Нурзада Ульмазова, Жолдошбек Чермаматов, Үмүт телестудиясы.